Анын алган акчасы боюнча эч кандай маалыматыбыз жок. Ал боюнча укук коргоо органдары териштирүү жүргүзсүн. Ошондон кийин маалымат беребиз. Больницага төлөнө турган акча кассага төлөнөт. Буга чейин соц тармактарда Ош облустар аралык бириктирилген клиникалык ооруканасында дарыгер бейтапка операция жасоо үчүн 25 000 сом акча талап кылганы айтылып келген. Мына ушул маалыматка тактоо киргизүү үчүн аталган оорукананын дарыгерлери маалымат жыйын өткөрдү. Учурда операция үчүн акча талап кылды делген дарыгер жана бөлүм башчы оорукана жетекчилиги тарабынан убактылуу жумушунан четтетилди. Биз тарабынан да, оорукана тарабынан да комиссия түзүлүп, директордун чечими менен, буйругу менен иликтөө иштери, кызматтык иликтөө иштери жүрүп жатат. Ошол кызматтык иликтөө иштеринин чечиминин негизинде эгер күнөөсү болсо врачтарга административ чаралар колдонулат. Анан укук коргоо органдары тарабынан дагы иликтөө иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда тергөө иштери. Ошонун негизинде дагы чара колдонулат деген ойдобуз. Бир тараптуу күнөөлүү же күнөөсүз деп биз азыр айта албайбыз. Аны убакыт көрсөтөт. Ал эми социалдык тармактарда дарыгерлер тарабына жана жалпы оорукананын жамаатына карата терс пикирлер күчөп кеткен. Мындан улам дарыгерлер тергөө иштер аягына чыкканга чейин ооруканадагы башка дарыгерлерди ар кандай каралоодон алыс болууга чакырды. Мисалы биздин оорукана Кыргызстан боюнча эң алдыңкы жогорку квалификациялуу адистиги жогору врачтар иштешет да. Анан ушул бир эле маалыматтын айынан биздин азыр бардык оорукана боюнча бардык дарыгерлердин аброюна шек келтирилген комментарийлер келип атат. Кече бардык биздин дарыгерлер чогулуп алып, ушундай өздөрүнүн нараачылыктарын билгизип, ушуну жеткирип коюңуздар деген мааниде айтышты. Мен ошол кесиптик коштун тарабынан ушул сиздерге жеткирип коеюн дегенин. Биздин ооруканада жогорку мисалы профессорлорубуз иштешет, илимдин кандидаттары бардыгы ушул бүт Кыргызстандын түштүгү, кээде дагы башка областтардан дагы келип кайрылышат. Адистештирилген жардам көрсөтүлөт, квалификациялуу. Өтө татаал операциялар жасалып атат. Бүт ушу эл үчүн, элдин ден соолугу үчүн эле кызмат кылып, алыбыздын жетишинче ушул өзүбүздүн берилген штаттын нагрузканын перенагрузка ашыкча эме менен иштеп атабыз да. Эл үчүн деп эле иштеп атабыз. Анан 1-2 эменин айынан эле бардыгын мынтип каралап, бардык азыр эми мындай комментарийлер боюнча окуганда ушу медиктер эң биринчи душман болуп калып атабыз да. Мындай ошону окуп чыккандачы. Анан бул биз үчүн дагы ошо биздин кесипкөйлүгүбүзгө шек келтирип атат деген мааниде айтып атабыз. Ошон үчүн сиздерден сураныч маалыматтарды жеткиргенде ушу тагыраак мындай такталгандан кийин айтсаңыздар деп суранат элем. Ал эми боорунан операция болду деген бейтаптын жакыны Абдижапар Акулов дарыгер алган 25 000 сомду дароо бейтапка кайра кайтарып бергенин айтат. Бир дарыгердин айынан бардык дарыгер жаман эместигин жана болгону берген антына бек турушса дейт. Мына мен туугандарымды ызычу, мына коомдо азыр медиктер бардыгы ошол мага каршы бир пикирлерди жазгылары келип атат. Бирок мен айтып коеюн, ошол медиктердин ичинде дагы агай туура кылыпсыз. Ушул бир кумалак бүтүндөй ушул системаны жаман көргөзүп аткандыгын бардыгыбыз көрүп турабыз. Кээ бир врачтар боюнча элдин оозунда баягы алкоодо жүргөн врачтар жөнүндө дагы айтып атпайбы. Салыштырмалуу иретинде биз тазаланалык деген гана ой. 25 000 сом бул теге ГКМБ баягы вымогать этип алган 15 000 доллар эмес албетте. Биз кимге ишенерибизди билбей атабыз. Эгерде ошол улуттук коопсуздук комитети тарабынан тергөөчүлөр акыйкат чыгарат, эгер мен жалганчы болуп бирөөгө ушундай бир жала жаап аткан болсом, мен мыйзам алдында жоопкерчилигимди сезген кишимин. Эске салсак, Кыргызстанда 1-апрелден тарта мугалимдердин, дарыгерлердин, маданият жана социалдык кызматкерлердин эмгек акысы 50%дан 80%га чейин жогорулаган. Учурда дарыгерлердин көтөрүлгөндөн кийинки орточо айлык маянасы 11 000 сомду түзөт. Айымкан Исралы кызы Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош шаары.